Assalamu alaikum, hurmatly tug'anlar. Arab өлкөлөрүндө декабрдан февралга чейин же ноябрдан баштап ушундай жамгыр көп жаайт аябай. Ошол жамгыр жааган кезде көпчүлүк аймактарда ар бир райондо болсун же областта болсун бир чоң бир суу сактагыч куруп коюшат. Тоодон түшкөн, талаадан түшкөн бардык жамгырдын суулары, селдер келип ошол тосмого жыйналат дагы. Кийин жамгыр токтогондон кийин ошону ачып коет экен, өлчөп ачып коет экен дагы. Мынтип дарыяларда агызып коет экен. Жамгырдын суусу бул ошо тосмодон агызып дарыя сыяктуу болуп калат экен да. Анан ушинтип дарыянын жээктерине келип эс алып ойношот экен, дем алышат. Бизде дагы ошол араб туугандар келгиле суунун боюнда дем алып отурайлы деп чакырышты. Кадимкидей жамгырдын суусу мынча. Бул жакта мындай булак жок же дарыя жок, табигый. Ошол селдин суусунан токтотуп, анан ушундай дарыя кылышат. Жамгыр сезону келатат, аябай кышта суук болот. Кээ бир араб өлкөлөрүндө, кээ бир аймактарда кар жайт. Көрүп атсаңыздар керек. Жабалаңыздар, курма бактар. Бул жакта курма өсөт, основной пальмач. Араб туугандар менен эс алып отурабыз.